Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін 21 апрель. Мен Тоқмақ шаарында жүрем туғандар. Ошол жерден bir 20 сотық сатылуучу жер бар екен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Тоқмақ шаары, Покровка району, жолчу базасында, Октябрьский көчөсүндө турам. Көпчүлүгүңүздөр билген Тоқмақ шаары деген кругойдон 1 километр түштүгүлөктө турам туғандар. Бұл жолчу базасынын бир бөлүгү, ошол жерден 20 сотық сатылып атыптыр. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Бул мына көчө тарабы, ошол сатылуучу участоктун тегеренте мондай забор менен тосулган, өйдө тарабы зым тор экен. Бул ворота менен киребиз ал ички тарабына. Ал жерде көптөгөн помещениялар бар экен, мал сарай, подвал жана башка нерселер бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм. Негизинен бул сатылуучу участоктун чек аралары ушул жерден башталат. Бул батыш чек арасы. Анан ушул жер менен түз бара бересиздер. Бул жакта бул времянка деле ушул участок ээсине караштуу 3 бөлмөлүүдөн турат окшойт. Мен оюмча ички тарабаны азыр көргөзбөйм сиздерге, мал сарайды, подвалды жана башка нерселерди көргөзөм. Себеп ички тарабында азыр квартиранттар бирөө жашап атканга байланыштуу көргөзүлгөн жок. Анан оң тарапта мына бул кошуналарга караштуу помещенияда деле мал багышат экен. Азыр сиздер деле бул жакты сатып алсаңыздар, ошол сыяктуу кылып мал баксаңыздар болот. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеби бар экен тугандар. Кааласаңыздар үй салсаңыздар деле болот, кааласаңыздар 10 сотуктан бөлүп алып 2 адам үй салсаңыздар деле болот деп идеяларды айтып берейинби? Мынакей бул бош жерлердин көрүнүшү. Кааласаңыздар бул жака пескоблок чыгарган, же болбосо кандайдыр бир ишкердик кылсаңыздар деле болот тугандар. Аны өзүңүздөр ойлонуп карап, өзүңүздөргө белгилеп кетиңиздер. Бул жакта мал сарайларын көргөзөйүн азыр биринчи болуп. Мынакей. Бул жакта көп эле мал баткандай мындай жерлер бар экен. Анан бул жакта деле мына чоң буга чейин ат баккан ушундай сарай бар экен тугандар. Аягына чейин үй ээсине, участок ээсине караштуу. Андан ары сиздерге жактагын көргөзөйүн. Документтер боюнча айттым, кызыл китеби баары бар деп. Тоқмақ шаары тугандар. Анан эгер кимден ким сатып алса, бул жерде мондай машиналардын темир терсектерин алып кетишет экен. Баарын алып кетем дейт ээси. Көргөзө кетейин сиздерге. Азыр негизинен могу биогумус багам дегендер деле көп болуп калды, тугандар. Кааласаңыздар ошондой нерсе кылсаңыздар болот. Бул жактар границалар мына. Чыгыш границасы бул заборго чейин. Бул жагы бул жерге чейин мынакей. Өзү белгилүү эле турат, белгилүү болуп эле турат тугандар. Мынакей. Анан бул жакта 80 кой баткан сарай деле бар экен, аны да көргөзөйүн сиздерге. Бул жакта 80 кой баткан мал сарай деле бар экен дагы. Акырлары пескоблок менен болуптур. Мен оюмча жакын каралыкка чейин деле үй ээси мал кармаган окшойт бул жерде. Кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул мына вороталары 80 кой батат деп айтты үй ээси. Андан ары ушул эле жерде мына бул жер түбүндө 2 подвал бар экен. Ал жака сиздер кааласаңыздар козу карын өстүрсө деле болот дейт үй ээси негизи боюнча. Мурда үй ээси ошондой кылайын деген пландары болгон экен. Азыр себептерден улам сатып атыптыр. Анан же болбосо холодильник киргизсеңиздер болот дейт бул жакачы. Аны деле көргөзө кетейин. Мынакей мында 2 чоң погрептер, подвалдар бар тугандар. Булар деле толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Өйдө тарабына плиталар ташталыптыр. Узун турасы бир 35-ке 20дай көрүнөт. Толук түрдө мындай кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул экинчи жагы. Мынакей. Азыркы учурда эшик тарабы караңгы болгондугу байланыштуу жакшы көрүнбөй атат тугандар. Келип жакшылап көзүңүздөр менен көрсөңүздөр байкасаңыздар болот. Ичи чоң. Жана айткандай эле үй ээси бул жака козу карын өстүрүү планы болгон экен. Же болбосо холодильник, анан тоокана кылсаңыздар деле болот тугандар. Андан ары алды тарабында ушунча бош место бар. Жана айткандай эле бул жака
бир песка блок жолусун өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, кандайдыр бир ишкерди кылсаңыздар болот. Жеринен Т20 соток документтер боюнча баары бар. Эми баасын айтайлы, баасына $45,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Токмок шаарынын түштүгүрөгү, район Покровка, жолчу базасынын бир бөлүгү. Документтер боюнча баары бар. Эч кандай санаңыздар. Сүйлөшүүлөр ээсинин номери бул жерде турат туугандар. Кайсы бир досторуңуздарга ушундай база керек болуп жаткан болсо, ошол досторуңуздар менен, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе мага участок ээсине, анан ким ошол издеп аткан адамга чоң жардам берген болосуздар туугандар. Андыктан бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.